Бул жумада спорт, маданият жана шоу-бизнес тармагы жакшы жаңылыктар менен коштолду. Алда коомчулукта талкуу жараткан клип, кыргыз волейбол курама командасынын жеңиши жана Чаек айылында жашаган Андрей Губин жөнүндө сөз кылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Кабарлардын эң эле жагымдуусу катары кыргыз спортунун өнүгүп, жаңы ийгиликтерди багынтканын атасак болот. 30 мартта Мальдив аралдарында волейбол боюнча улуттук курама команда Азия чемпиондугун жеңип алган. Акыркы оюнда алар Түркмөнстан командасы менен беттешип, биринчилик тутуп, алтынга ээ болушкан. Ал эми Оңгол Каныбек уулу Азия чемпиондугунун мыкты оюнчусу деп табылды. Шоу-бизнес тармагы да алдыга умтулуунун жолунда. Чет жерлерге гастролдор көбөйүп, жаңы чыгармалар жаралып, клиптер тартылууда. Учурда популярдуу ырлардын бири болгон Бололу бирге ыры коомчулукта ар кандай сын пикирлерди жаратты. Аталган чыгарманы өзбек жана казак улутунун өнөр адамдары да ырдаганы маалым. Бирок чыгарманын түп нускасы өзбек элине таандык. Кабарчылар интернет колдонуучуларын тамашага салууну чечкенби, Айтор орус ырчысы Андрей Губиндин Кыргызстанда жашап жатканы тууралуу маалымат тарады. Кабарларга таянсак, белгилүү ырчы 4 жылдан бери Жумгал районуна караштуу Чаек айылында жашап келет. Ал шоу-бизнес дүйнөсүн жөн гана тынч жашоого алмаштырган. Анын айтуусунда ырчы Кыргызстандын жаратылышына арбалып калган. Эгерде өзүңүздү бир китеп менен түшүндүрүп бериңиз десе, кайсы китепти тандамаксыз? Ал эми британиялык белгилүү журнал дүйнөнүн адабий картасын жарыялаган. Анда кыргыз жергеси залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести менен берилген. Эң кызыктуусу Бордош казак элинин атынан кылым карытар бир күн романы көрсөтүлгөн. Апрель айынын алгачкы күндөрүндө өздүк майрамын белгилеген атактуулар да болду. Алсак Азия Микс КВН командасынын капитаны Элдияр Кененсаров 2 апрель күнү 33 жашка толду. Бул күнү Элдияр мырзаны туугандары, достору куттукташты. Ошондой эле чет өлкөлүк досторунун катарында КВНдеги те самые ребята өзгөчө белек тартып жиберишкен. Мындан тышкары бул күнү да белгилүү актриса Элина Абай кызы куттуктоолорду кабыл алды. Курманжандатка энебиздин ролу аркылуу кыргыз элине тааныткан актриса 27 жашка толду. Албетте таң шоула берүүсү да жакшылык ээлерин куттуктап, чыгармачыл ийгиликтерди каалайт. Ушуну менен интернет жаңылыктары сонуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө. Гүлзада Осмонбекова, НТС таң шоула.